бизди эртең менен эрте тургуңуз келбей же кандайдыр бир себептер менен көрбөй кала турган болсоңуздар, Facebook жана YouTube, Instagram баракчаларынан көрүп, лайк койгонду, лайктарыңызды аябаңыздар. Биз болсо сапарыбызды улантып, бираздан кийин, бираз көз ирмемден кийин таңкы мейман түрмөгө башталмакчы. Биз булсам социалдык жактан маанилүү болгон товарларга болгон баалар туурасында сөз кылабыз. Анда биздин студиябызга келген коногубуз менен тааныштыра кетсек, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкери Ынтымак Осмонов бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Социалдык жактан маанилүү товарлар деп тема атаган соң, деги эле бул абал тууралуу айта кетсеңиз. Кутмандыгыңыздар менен саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 240-токтомунун негизинде социалдык жактан маанилүү товарлар тизмеги бекитилген. Ал тизмекке биринчи жана экинчи сорттогу ундар, күн карама майы, кум шекер, кой, уй жана тоок эттери, күйүүчү майлоочу майлар, көмүр отуну жана башкалар кирет. Мисалы социалдык жактан маанилүү товарлар рыногундагы абал акыркы ушу бир айда алсак туруктуу десек болот. Мисалы кээ бир позициялар боюнча бир аз повышение болса, кээ бир позициялар боюнча наоборот бир аз снижение бар. Монополия каршы орган тарабынан ошол социалдык жактан маанилүү товарлар түздөн-түз жөнгө салуу жок. Башкача айтканда, баалар коюлбайт. Базарды башкара албайсыздар. Базардын баалары коюлбайт. Бул баалар суроо талаптын негизинде рыночный механизм аркылуу жеке ишкерлер тарабынан коюлат. Бирок ошол эле учурда ошол 242-токтомдун негизинде эгерде бир айдын ичинде 20 жандан көп пайызга баалар өсүп кетсе, ал учурда ошол экономика министрлиги Кыргыз Республикасы министрлик кабинетине сунуш берет. Ошол кээ бир кайсыл позициялар боюнча баалар өссө, ошол позицияларга түздөн-түз жөнгө салуу киргизүү боюнча. Ошол түздөн-түз жөнгө салуу киргизүү боюнча министрлик кабинетинин токтому чыккан учурда ошо монополия каршы орган тарабынан тиешелүү иш-чаралар 90 күндүн ичинде жүргүзүлөт. Ошо баалар коюлуп, ошол 90 күндүн ичинде көзөмөлгө алынат. Айталы, сиз кадр сыртында айткандай көмүрдүн баасын жөнгө салуу болду. Пандемия учурунда ошо социалдык маанилүү товарларга жөнгө салуу болду. Азыркы тапта сиздерди мониторинг кылып турасыздарбы? Сунушуңуздар, эл менен иштөө. Бул биздин мисалы аймактык бөлүмдөрүбүз бар, ар бир областтарда. Ошолор жума сайын мониторинг кылып, сурамжылоо кылып, ошолордун бааларын бизге жөнөтүп турат. Биз ошол эле учурда биз дагы ошол талдоолорду жүргүзүп, экономика министрлигине, министрлик кабинетине жөнөтүп турабыз. Мен токтоло кетсем, мисалы, бир жылдан бери мисал алсам, былтыры ошол май айында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде өсүмдүк күн карама майына жана кум шекерге жөнгө салуу киргизилген. Мисалы, ошол жөнгө салуу киргизген алкагында ошол 2021 жылдын 25 майында ошол монополия каршы органдын ошол буйругу менен өсүмдүк күн карама майынын жана кум шекердин дүң өткөрү баасынан максимум чекене өстөгү белгиленди. Ошол 90 күндүн ичинде биз тараптан ошол бир топ иш-чаралар жүргүздүк деп айтсам болот. Мисалы айта кетсем, ошол 90 күндүн ичинде бул 372 выездной мероприятиялар болду. Анын ичинде 1967 ишкерге ошол түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошол эле учурда 292 уведомление берилип, анан 56 учурда бул мыйзам бузуу катталып, тиешелүү чаралар көрүлдү десең болот. Мисалы айта кетсем, ошол 3 айдын ичинде баалар турукташты десем болот. Ошол мисалы кум шекер боюнча ошол жөнгө салуу убагында ошол керектөөчүлөргө 181 миллиондой бул пайда болду, сэкономлен десек болот да. Ал эми ошол эле өсүмдүк күн карама боюнча дээрлик 600 миллионго чейин бул керектөөчүлөргө мындай эконом болду десек болот да, ошол 3 айдын ичинде. Бул биринчиден. Ал эми экинчи жолу, мисалы өзүңүздөр билгендей, ошол Кыргыз Республикасы министрлик кабинетинин ошол 2021 жылдын 11 октябрындагы номер 209 токтом менен ошол көмүр отунуна дагы жөнгө салуу киргизилди. Ошол көмүр отунун жөнгө салуу киргизилген күндөн баштап, күчүнө киргенден баштап монополия каршы орган тарабынан баалар коюлуп, ошол 90 күндүн ичинде көзөмөлгө алынды. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда көмүр рыногунда абал туруктуу.
ошол эле учурда белгилей кетчү нерсе ошол урматтуу президентибиздин дагы ошол жана тапшырмасы менен социалдык көмүр боюнча дагы өзүнүн таасирин бердик десек болот. Ошол учурда да биз тараптан мисалы 460 выездной мероприятие өткөрүлдү. 1801 субъектке ошол көмүр саткан субъектилерге барып текшерүү иштери болду десек болот. 546 уведомление берилип, 197 эскертүү берилип, ал эми 36 учурда бул штрафтык айыппулдар салынып десек болот. Ушул социалдык жактан маанилүү болгон товарлар менен биз өзүбүздү канчалык деңгээлде камсыздай алабыз? Бизге жетиштүүбү же баардыгы эле сырттан келеби? Айталы, баягы тамак жасаган май сырттан келет, ундун көбү деле сырттан келет. Мисалы биз өзүбүздү айтканда социалдык жактан майнин товарлары менен бир өзүбүздү 100% бул сүт азыгы менен, картошка азыгы менен, анан ошол жанагы зелень жашылчалар менен гана өзүбүздү 100% камсыз кыла алабыз. Эт киреби? Этти да 100% камсыз кылбайбыз. Менин билишимче бир 65-70% өзүбүздөн, калганы сырттан келет. Ал эми мисалы токтоло кетсек, ошол эле Кыргызстандын ошол өсүмдүк күн карама майы боюнча бул жылдык керектөөсү бул 100 000 тонна болсо, анын бир 15-20% өзүбүздөн чыкса, дээрлик 80% бул сырттан келет да, импорттук десек болот. Ал эми кум шекер боюнча токтоло кетсем, кум шекерин дагы ошол Кыргызстандын жылдык керектөөсү бул 110 000 тонна болсо, анын бир 50-60% өзүбүздүн ички өндүрүмүбүз жапса, ал эми дээрлик бир 40-45% бул дагы сырттан келет. Ал эми тоок жумурткасы боюнча айтсак, бул да биздин жылдык керектөөбүз бир 1 миллиард 250 миллион штук болсо, жылдык керектөөбүз. Онун бир 45% мисалы өзүбүздөн чыкса, 40-45%, ал эми дээрлик бир 55%га чейин бул дагы сырттан келет. Биз сырттагы менен көбүрөөк окат кылган өлкө. Мисалы ачыгын айтканда биз көбүнчө керектөөчү өлкө. Импортозависимый страна кирип кетебиз да, мамлекеткечи. Орусча айтканда потребительбиз дегендей. Азыркы тапта мына кече жок мурда күнү эле ошо такси айдагандар айтып эле, күйүүчү май 20 тыйынга дагы кымбаттаптыр деп. Ал жактагы абал кандай? Эми мисалы мен ал жакта да мониторинг болуп, ал жактын бааларын сиздин тармак башкара алабы же албайбы текшерүүгө? Бул күйүүчү майлоочу майлар дагы бул социалдык жактан маанилүү товарлар тизмегине кирет. Мисалы бул күйүүчү майлоочу майлар бул биржавый товар, мунун баалары биржада чечилет. Биз мисалы дээрлик 95%-ын Россия мамлекетине алып келебиз. Ошол Россия мамлекетинин 4 заводунан алып келебиз да. Мисалы өзүңүздөр билгендей, ошо 2021-жылдын башынан ошо 1 жылдын ичинде ошол дүң баасы биз алып келген 4 заводдор 120%-га чейин өстү. 100 эмес, 120. 120%-га чейин өстү. Ал эми биздин ички рынокто болсо, бул 70%-га чейин өстү. Бул рынокто дагы ошол түздөн түз жөнгө салуу жок болсо дагы, бирок Кыргыз Республикасынын ошо атаандаштык мыйзамынын негизинде монополия каршы орган тарабынан бир топ иш-чаралар жүрдү. Ошол эле учурда мисалы биз тараптан ошол күйүүчү майлоочу майлар рыногундагы үстөмдүк абалды ээлеген субъекттер менен ассоциация жана союз нефтетрейдерлер менен биздин ошо монополия каршы органдын площадкасында бир топ жыйындар өткөрүлдү. Ал жыйындарда ошол монополия атаандаштык мыйзамынын алкагында бир топ талаптар, бир топ сунуштар берилип, ошол азыркы күнгө чейин баалар өссө дагы дээрлик мисалы резко өсүп кеткен жок, бул өссө дагы этап менен өтүп жатат. Буга дагы мисалы айтканда биз тараптан ошол биздин монополия каршы агенттиктин директору тарабынан бир топ мисалы сунуштар берилип, бааны мындай туруктуу кармап келдик десек болот да. Мисалы аларга кандай мисалы биз тараптан сунуштар берели? Биз аларга ошол атаандаштык мыйзам негизинде ошол негизсиз бааны көтөрүү боюнча. Эгер негизсиз баа көтөрүлгөн болсо, сиз жогоруда айттыңыз, социалдык керектөөлүү үчүн мисалы азык-түлүктөрдө биз биринчи баягы штраф тарттырып, айып тарттырып, бул тарапта кандай болот? Бул тарапка дагы ошол эле учурда мисалы бул тарапка дагы түздөн түз жөнгө салуу кирсе, ал тарапта жана тиешелүү иш-чара алып барылат, баалары коюлат. Сиздер жөн гана сунуш бере аласыздар? Жок, биз аларга сунуш берип, анан ошол биздин мисалы сунуш менен, биздин талаптар менен ошо бааны резко көтөргөн жок да.
Биз айтып жатам, мисалы биздин талаптар кандай талаптар? Бул мисалы запас менен камсыз кылуу боюнча, өзүбүздүн ошол рынокто дефицит пайда кылбоо боюнча, мисалы эле ошол убакта керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча, жанагы недолив боюнча дагы ошол боюнча дагы ал маселелер дагы боюнча талаптарды коюп, анан эле ошол эле учурда мисалы алардын дагы ошол өздүк чыгымдарын оптимизациялоо боюнча дагы сунуштарды берип, ошол боюнча. Андан сырткары былтыр айта кетсек, мисалы биз ошо Россия мамлекетинен биз беспошлино алабыз да. Бул индикативный баланс деп коет, түзүлөт. Ошо былтыр дагы ошол индикативный баланс ошол күйүүчү майлоочу майларга дагы көбөйүп, ошол дагы өз таасирин бердик десек болот. Кээ бир товарлар баягы сезондук баанын өсүшүн алып келет да. Маселен, ошол эле эгин жыйнал элек кезде мына эгин жыйналды, кампага кирди, ун арзандады дегендер болот. Же болбосо баягы коркутуулар болот, быйыл кыш абдан катуу болот экен дагы, көмүр асмандын башы болот экен деген ажиотажга алдырып берген учурбу? Алдырып берген учурлар. Мисалы, ун рыногу боюнча токтолго кетсек, азыркы учурда ун рыногунда абал турук десек болот. Былтыр мисалы август айында ошо монополия каршы орган, экономика министрлиги, айыл чарба министрлигинин жана ошол ассоциация мукамойлор менен ошол келишим түзүлгөн. Ошол 1 жылдын ичинде алар мисалы НДС салыгынан бошотулду. Ошол эле учурда мисалы бул жакта ошо август айына чейин бир 10дой гана иштеп жатса, ун өндүрүүчү азыркы күндө 26га чейин көбөйдүк десек болот. Бул дагы өз таасирин берип, алар ошол сырттан мисалы буудай алып келип, бул жактан өзүбүздөн мисалы өндүрүп ундарды чыгарып атат десек болот да. Мындай дагы көп иш-чаралар өткөзүлүп атат. Анан эми ошондой, конечно, жанагындай абалдан колдонуп, жанагы недобросовестный да ишкерлер тарабынан жанагы сиздер айткандай ажиотаж ар кандай случайлар дагы болот. Ал учурда ошол негизсиз бааны жөнгө негизсиз бааны көтөрүү боюнча ошо фактылар каттаса, ал тарапта дагы тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлөт. Мисалы мен айта кетсем сиздерге мына 28 январга карата ошол салыштырмалуу баалар боюнча да, мисалы кум шекер боюнча бизде мисалы 70 сом болсо, бул орточо бааны айтып жатам, рыноктук баа. Мисалы ал эми Казакстанда 63 сом, ал эми Арменияда 78 сом, Тажикстанда 97 сом, ал эми Өзбекстанда болсо 73 сом, а Россия мамлекетинде 61 сом. Бул кум шекер боюнча. Ал эми өсүмдүк майы боюнча айта кетсем, бизде орточо баасы 150 сом, Казакстанда 165 сом, Россияда 140 сом, Белоруссияда 130, Арменияда 192, Тажикстанда 220 сом, ал эми Өзбекстанда 185 сом. Бул жакта да карасак, мисалы бул дээрлик мисалы импортко көз каранды мамлекеттер арасында бизде мисалы эң кандай десем арзан десем болот да. Бирок биздин айлыкты кошо кошуп коюш керек да бул жерге. Эми ал бир башка маселе, бул айлык боюнча бул тиешелүү. Ошондо баасы чыгат да, мисалы 5000 сомдук пенсияга канча Өзбекстанда канча май алса болот, Кыргызстанда канча май алса болот деген мен да эсептесе болот. Эми акыркы мисалы жылдары мисалы дүйнө жүзү боюнча бул өзгөрүүлөр болду да, өсүш болду. Бизде гана эмес, бул дүйнөлүк өсүш болду. Биз андан чыга албайбыз, мисалы. Жанагы эле мисалы эмелер боюнча айтып кетсем, күйүүчү майлоочу майлар боюнча да айтып кетсем, мисалы бизде ошо дизель дистопливо боюнча бизде орточо баасы 59 сом, Казакстанда 55 сом, Россияда 60 сом болсо, Белоруссияда 69 сом, Арменияда 86, Тажикстанда 90 сом, ал эми Өзбекстанда 77 сом. Орточо баасы да. Анан АИ 92 боюнча ошол бизде 60 сом болсо, Белоруссияда 66 сом, Арменияда 88 сом, Тажикстанда 90 сом, Өзбекстанда 77, ал эми ошо Россияда бир 51 сом да. Бул тарапта дагы мисалы биз тараптан тиешелүү талдоолор жүргүзүлүп, иш-чаралар жүргүзүп жатат десек болот. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат берген маалыматыңыз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызматкери Ынтымак Осмонов менен бүгүнкү күндөгү социалдык жактан маанилүү болгон товарларга болгон баалар туурасында сөз кылдык. Сапарыбыздан да улантып берели.